арыздын көчүрмөсү менен камалган Кенжебеков Жанат жөнүндө милиция кызматкери жагынан аябай басым кысым жасалып атат. Жанаттын үстүнө негизи арыз менен эч ким кайрылган эмес. Сизди камайбыз, болбосо бизге бир машинаңызды өткүзүп бериңиз деп коркутушат. Кредит алдыртып, Европага барып машина алдырткан. Бишкек шаардык прокуратура тарабынан өтө тоскоолдук болуп жатат. Генерал прокуратурдан кызым кылып келишет. Кантип коскодуңар? Ошого жооп бергиле. Турамез иштеп атканына биз нааразы болуп атабыз азыр. Кылмыш иште арыздын түп нускасы жок. Оригинал арызы СМБда. Onu kama diyor, arz çözüyordu, kama örgünde. Kim alır mize için? Arz mizamdı silahıyla kalıp eteyinler. Тергөөчүлөрдүн, прокуратура органдарынын бир кыйыр түрдө кызыкчылыгы барбы деген ойго келебиз да биз. СИЗОго 45 күн общий 45 күн жатып чыктым. Мен бирөөгө чоң суммадагы акча каражатын бергем. Аны такыр ала албай жатам. Укук коргоо органдарына арыз жазып кайрылсам, алар бул жарандык тартипте каралчу иштеп кылмыш ишин козгоодон баш тартышты. Чынында менин колумда аны менен болгон келишимдер, аудио, видео дей койчу, далилдин баардык түрү бар болчу. Акча алган адам ачыгын айтканда таанып да кетти деп кайрылгандар көп. Ошол эле учурда мен эч кандай акча каражатын алган эмесмин. Бирок мага кылмыш ишин козгоп, мени мыйзамсыз камашты. Жазылган арыз өзү түп нуска эмес, ал арыздын көчүрмөсү гана болчу. Арыздын көчүрмөсү менен камалган Кенжебеков Жанат жөнүндө айтып берейин. Кенжебеков Жанат Талас облусунда 1993-жылы туулган, мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес. Атасы Сатканбаев Уланбек менен чет мамлекеттен жүк ташуучу унааларды Кыргызстанга алып келишчү. Бирок 2025-жылдын ноябрь айында мыйзамсыз камакка алынгандан бери иши токтогон. Мыйзамсыз деп айтып жатканыбыздын дагы себеби бар. Биздин үй бүлөбүзгө ушу милиция кызматкери жагынан аябай басым кысым жасалып атат милиция тарабынан. Анткени арыздануучу Мамытов Үсөнкан деген жаран, атам Сатканбаев Уланбек Кенжебековичке арыз жазып $140,000 деп ушундай милиция тарап аркылуу. Эмне үчүн да биз барганда арызды март айында жазыптыр 2025-жылы. Бизди июнь айында чакырып атат. Сыртыбыздан ушундай айыбын угузуп, ошол жерден бизге сиздин атыңызга арыз түштү деп. Эмне боюнча деп биз таанышсак, Мамытов Үсөнкан аттуу жаран атама Бишкек шаарынын Аламидин районунан бир адрестен үйдөн $140,000 колуна бергем деп жазылыптыр арыз боюнча. Ал жерден көбө катар сураганда эч кандай бир далил жок, эч кандай бир фактысы жок, расписка же болбосо через нотариус эч бир эмеси жок эле. Кечке чейин түнгө чейин кармап ушундай коркутушуп, угроза кылышат. Биз сизди камайбыз, сиз акчаны бериңиз деп. Эмне болгон акча? Андай акча алынган эмес, кайерден болду эле деп эч кандай эмеси далилин айткан жок бизге. Сизди камайбыз, болбосо бизге бир машинаңызды өткүзүп бериңиз деп ушундай басым кысымдарды коркутушат. Саат түндө 11-лерден өтүп, скорый келет, атамдын давлениясы көтөрүлүп кетет. Суракты ошол жерден токтотот Зарылбеков Нурсултан тергөөчү. Орган УКМКга барып арыз жазабыз, бизди ушинтип чакырып давление кылып куугунтук алды деп. Прокуратурага барып жазабыз арызды. Свердловск район прокуратурасы ошол иш менен таанышып чыгып, прокурор орун басары Абышкаев деген токтом чыгарат, аныктадым деп. Бул ишти прекращение кылат, эч кандай бир негизи жок деп. Токтомго чыгарат дагы, буну токтотот прекращать деп. Анан ал Зарылбеков Нурсултанды УКМК суракка чакырып, сурак алат. Бир айдай ошол жакта суралып жүрөт Зарылбеков Нурсултан. Анын үстүнөн прокурор эмени табып чыгат. Мыйзамсыз иш алып барып камайбыз деп жана угроза кылган эмесин, иш козголгонун. Эң негизгиси бул жерде Свердловский районундагы Зарылбеков Нурсултан бир эле ушул эч нерсе эмеси жок, далили жок арыз менен 2 санды кылып иш ачат. Бир эле арыз менен атамдын атына жазылган. 2 иштөө сан менен иш ачат да, бир эле арыз менен.
ошонун ошо прекращение кылган эменин оригинал арызы СМБда допрос кылып сурак алып, Зарылбеков ошол жакта жүрөт. Иш материалы СМБда. Анан ал жерден кийин эң кызыктуусу, анан убакыт өткөндөн кийин 2025 жылы ноябрь айында бизге мага телефон чалат. Биринчи май районунун тергөөчүсү Жаныбекова Тинатин ГОМ 8-ден чалып атабыз. Сизди атаңызды күбө катары келип кетиңиз деп. Таластан биз келебиз. Биринчи май район милициясынын ГОМ 8-дин Жаныбекова Тинатин бизди чакырат да 2025 жылы 20 ноябрда атам сурак берип күбө катары допроско кирип чыгат. Допроско кирип чыгат да бүт вопросторунан жооп берет, допрос кылат, сурак кылат да, анан эч нерсе таппай атам чыгат. Анан кийин 21 ноябрь ошол эле эртеси күнү мени чакырат допроско күбө катары деп. Мен кирем да допрос кылат, сурак алат. Анан мага сиз 2-3 айдан бери качып жүрөсүз, 2-3 айдан бери телефон чалсак жооп бербейсиз, розыкта жүрөсүз, каякта жүрөсүз деп ошол жерден мага басым кысым жазышат булар. Мен эч кандай эч жака качкан эмесмин. Мага чалган күнү, ошол чалган убакта биз ошо ноябрдын этегинде чалып атат да. Ошондо биз келип суракка өзүбүз келип кирип качпай эле ошону түшүндүрсөм, жок сиз качып жүрөсүз, сиздин үстүңүзгө кылмыш иши козголгон деп ошол жерден тааныштырат, мага көргөзөт. Аны 2025 жылы 8 октябрда биздин атыбыз, менин атыма кылмыш ишин козгоп, качып жүрөт, минтип жүрөт деп ар кандай жалаларды жабып, ошону дайындап коюшуптур. Күнөөңүздү мойнуңузга алыңыз, сиз камаласыз, сиз ушундай кылыпсыз деп ошол жерден билдирди. Саат түнкү 12ге чейин сурак алып, түнкү 12ден 11ге чейин күтүп, ошол жерден 1 сааттан ашык, түндө 12ден ашык, анан биз руководствого звонок күтүп атабыз деп, сиз камаласыз деп ошол жерден мага айыбымды угузат. Эч кандай бир тергөө амалдарын жүргүзбөй туруп. Ошол түнү саат 12ден ашып, түнкү 12ден ашып телефон звонок күткөнүн себеби 1 май район прокуратурасынын орун басары Төлөбек уулу Бекжан деген прокурордун уруксатын күтүп ошол жерде түнгө чейин отуруп турбуз да. Прокурор уруксат бергенден кийин анан мени түндө барып камап салышып атат. Эмне дегенде себебин сурасам, ошол арыздын ээси Мамытов Үсөнкан Айткулович бир тууган күйөө баласы Кожогулов Болот аттуу жаран менен беттештирип, сиз Польшадан 38.500 евро алыпсыз деп мен бетиме ушундай показания беришти. 38.000 евро депчи. Анан кайсыл жерден алдым элем, кайсыл жерден бердиң элең, качан бердиң элең, кандай сумма, канча сумма, кандай купюра десем, ал жерден так даана мага жооп бере албай койду. Анткени алар Мамытов Үсөнкан, Айткулович, Кожогулов Болот күйөө баласы экөө биргиликте X5 унаасын бул жака алып келишип, мыйзамсыз оформление кылышып, растармошка кылбай туруп. Анткени биринчи первичкасын ошол 2024 жылы декабрдын 9-10 числолорунда Кожогулов Болот күйөө баласы өзүнүн атына өткөзүптүр. Бир жумадан кийин кайра оформление, перерегистрация кылып, дагы бир номерге өткөзүптүр өзүнүн атынан. Анан кийин 2025 жылы 24 ноябрда ошо ИИМ кызматкерлердин жакынына өткөзүп берип, ошо машинаны ошол жака беришиптир. Биз жака кысым эме кылып көрсөтүп, ошо белек катары берип,
ошол менен чтоб ал машина чыкпасын, тазалап салсын деп аркасын тазалап салсын деген ойдо беришкен экен. Жакында эле Кожоголов Болот аттуу жаран ошо Мамытов Үсөнкандын күйөө баласы бир тууган, Кожоголов Жомарт деген иниси бир тууганы ошо Honda Jazz үлгүсүндө автомашина менен мыйзамсыз ташылып келген үчүн камалып, суракта сотто жүрөт. Ал жанагы ИИМ тарабына кызматкерлер тергөөсүндө анткени мен Европада жүргөндө X5 Una үлгүсүндөгү машинаны ошол жактан алган. Ошол жактан сатып алган. Алып жүргөндө анткени мен буну ошол жактан алып атканда мен бар болчумун. Винкоддор менен. Булар алып туруп ошол жактан сураганда буну бул жакка алып келип, жолдору бар деп ошо Мамытов Үсөнкан өзү айткан болчу мага. Кандай жолдору бар, булар кантип кирбейт го Кыргызстанга, растармошкасы кымбат болуп калат го дегенде, бул ошо жолу бар экен, мага Кожоголов Болот аттуу жигит алып келип бүтүрүп берем деп Абишай убада бериптир, Абишай айтып. Анан булар ошентип биргелектешип бул жакка алып келип, растармошка кылбай туруп, оформление кылышып, ошентип арзан, аябай арзан чөт кымбат сатабыз деген максат менен бул жакка алып келишиптир. Анткени Кожоголов Болот аттуу жаран буга чейин ушундай схема менен иштеп жүрчү экен 4-5 жылдан бери. Текшерип эме кыла турган болсо көп нерсе чыга турган болуп чыгат да. Жанаттын жактоочусу Нурсултан Жаныбековдун айтымында тергөө амалдары одуну мыйзам бузуу менен болгон. Ал прокуратуранын жана соттун чечимине таянып айтып жатат. Эң башкысы Кенжебеков Жанаттын үстүнөн арыз жазылган эмес. Ал эми анын атасы Уланбек Саткынбаевга карата ачылган кылмыш иши дагы жабылган. Кийин ага арыздын көчүрмөсү менен гана кылмыш ишин козгошкон. Кыскасы кызыкчылыгы бардай эле мыйзам бузуучулукка барган тергөөчүлөр тууралуу кенен айтты. Негизи бул боюнча башында Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылышканда булар 2 жолу кайрылышат. Мыйзамда биринчи булар кайрылышканда мындай болуп атат да, Жанаттын үстүнө негизи арыз менен эч ким кайрылган эмес. Жанаттын үстүнө эмес, ал арызда башка адамдын фамилиясы жатат да. Анан ошол адамдын үстүнө була Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгогондон кийин кайра аны Свердлов райондук прокуратурасы жокко чыгарат, мыйзамсыз деп табат. Анан булар ошого карабастан кайра ошол Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү кайра эле ошонун үстүнөн баягындай башка ЖУИге каттап, электрондук баягы журнал ошол жака кайра каттап туруп, кайра эле ошо Жанаттын үстүнөн биринчи райондук ички иштер башкармалыгына кетирип коюшат да. Анан биз ал жерден айттык да, эң биринчи кезекте кылмыш жаза процесстик кодекстин 27 беренесинин 6 пунктунда бар. Бир адамдын үстүнө козголгон кылмыш иши токтотулуп же болбосо кыскартылгандан кийин кайра анын үстүнө кайра кылмыш иши козголбойт. Бул мыйзамдын 27 кылмыш жаза процесстик кодекстин 27 беренесинин 1-бөлүгүнүн 6 пунктунда так көрсөтүлгөн. Бирок ошого карабастан Жанатты булар күбө катарында сурайбыз деп туруп, 1 райондук ички иштер башкармалыгына чакырышат дагы, анан камап коюшат ошол замат эле. Анан кийин биз анын тергөөчүнүн, тергөө кызматынын жетекчисин, прокуратуранын кызматкерлеринин үстүнөн тергөө сотуна даттандык. Себеби дегенде кылмыш жаза процесстик кодекстин 130 беренесине ылайык ар бир тергөө органдарынын кызматкерлеринин үстүнө сотко даттанып, алардын аракеттери мыйзамсыз деп тапканга бизге укук берилген да. Ошондо биз тергөөчүнүн үстүнө даттанганда тергөөчү кармап аткан учурда мыйзам бузуу фактылары бар экендиги тергөө соту тарабынан аныкталган. Биз бул боюнча УКМКга кайрылганбыз, башкы прокуратурага кайрылганбыз. Бирок ал жактан жооп болбой, ишиңиздер сотто каралып атат деген мааниде эле ошол менен эле калтырып коюшкан да. Бирок биздин колубузда бүгүнкү күндө тергөөчү кармап атканда мыйзамсыз кармаган деген чечим бар. Ошол мындайча айтканда баягында 96-97 беренесинин негизинде булар кармап, бирок 102 беренени сактабай койгон деген мааниде тергөө соту атайын жай аныктама чыгарат тергөөчүнүн үстүнө. Ошо тергөөчүнүн жазалагыла бул боюнча мыйзам бузуу фактылар бар деп туруп, бирок ошого карабастан ал тергөөчүнүн биз үстүнөн даттанайын десек, ал тергөөчү кызматтан кетип калат.
кайра кийин башка тергөөчүгө түшөт. Ал тергөөчү ошол түшөр замат эле мыйзам бузуу фактылары менен башталат. Аны биз биринчи райондук сотуна кайра эле ошол тергөөчүнүн үстүнөн даттанабыз. Ал тергөөчүнүн ошол бир күндүк аракети да мыйзамсыз болду. Ар бир күнүн элестетсеңиздер өзүңүздөр деле. Мисалы адамды тергөөчүлөр эмне үчүн айтат? Камап бергиле, биз тергөө амалдарын жүргүзөбүз деп айтышат да. Анан булар камап туруп, тергөө амалдарын жүргүзбөй туруп, адамды жөн эле камап коюшат да. Анан биз сотко келип айтып атабыз, эмнеге, кандай максат болду камаганда? Күнөөсү бар болсо, анда жазасын бериш керек. Күнөөсү жок болсо, камактан чыгарыш керек. Кийин айтор даттанып отуруп, ошо тергөө соту буну эркиндикке чыгарат. Эркиндикке чыгарганда дагы ошол баягы арыз берген адамдар үйүнө чейин аңдышып, участковыйларга чейин барышып, үй камагын баягындай бузуп атат жана башка деген мааниде болбогон жалаларды жабышып, анан жөн эле баягындай сотко келип, тияка барып даттанып, бул жака келип даттанып, баягындай тергөө амалдары мындай биздин оюбуз менен, биз ишеничтүү түрдө айта алабыз, соттун чечимдерине таянып туруп. Бизде тергөө сотторунун 4 токтому бар. 4-өндө тең 3 тергөөчүнүн аракети мыйзамсыз деп табылган. Аларга карата жай аныктама чыгарылган. Жай аныктама деген бул соттун кылмыш жаза процесстик кодекстин 5-чи беренесинин 20-чы бөлүгүндө так көрсөтүлгөн мыйзам бузуу фактылары аныкталганда сот аны прокуратурага ошол жай аныктама чыгарып реакция кылгыла мыйзам бузуу фактыларына деген мааниде аны эске алуусун баягы сот билдеттендирет да. Бирок ошол боюнча бир дагы жолу жооп жок. Бир дагы жолу жок. Эми азыр сот бүгүнкү күндө негизи менен карап атат. Ошо райондук соттун төрагасы карап атат. Биз ойлойбуз, эми акырындык менен адилеттүүлүккө жетебиз деп. Себеби дегенде кылмыш иште арыздын түп нускасы жок. Күбөлөндүргөн көчүрмөбүз. Элестетиңиздер, мисалы эми мен эле сиздин үстүңүзгө арыз жазсам, сиз айтасыз да, мага арызды бергилечи, мен көрөйүн дейсиз. А сизге болсо копиясын берип туруп, мына арыз деп койсо, сиз айтасыз да, бул копия деген бул далил эмес да. Биз соттон канча жолу айтып атабыз, копия менен иш козголбош керек. Копия арыз менен эч качан иш козголбош керек. Кылмыш ишти мисалы карай турган болсоңуз, силерде эртең сотко барганда сот ачык болот. Мисалы биз деле айтып атабыз, трансляция кылгыла, адилеттүүлүк үчүн коомчулук дагы көрсүн. Мына мисалы азыр жогорку соттун төрагасы дагы соттор менен жыйналыш учурунда айтып атпайбы? Баягындай коомчулукка адилеттүүлүк ар тараптуу жүргүзгүлө деген мааниде. Биз деле айтып атабыз. Арыздын түп нускасы бүгүнкү күнгө чейин каякта экени белгисиз. Анан ошентип кантип адамдын тагдыры менен баягындай ойнойт. Кантип биз ушундай адилеттүүлүктү айта алабыз? Кантип биз тергөө амалдары мыйзамдуу жүргөндү айта алабыз? Анан булар тергөө амалдарын мыйзамды баягындай 4 тергөөчү алмашты. 4 тергөөчү алмашып, бирөөсү бири-бирине шылтайт, бирөөсү тигиге шылтайт, бирөөсү буга шылтайт. Анан акыры отуруп Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын бир тергөөчүсүнө Бишкек шаардык ККМ кылмыш ишин козгогон. Алар кайсыл стадияда экен бизге белгисиз. Себеби дегенде бул кызматтык кылмыш болгондон кийин ал жактагы адамдар кандай чара колдонду бизге бүгүнкү күндө маалым жок да. Анан экинчисинде айыптоо актысына башка адамдардын фамилиясы жүрөт. Кече биз прокурорго деле айттык, бул ким десек, эми бул адашып жазып алган окшойт тергөөчү деп атат да. Элестеткиле, бул коюлуп аткан айыпта мындайча айтканда 5 жылдан 8 жылга чейин баягындай жаза чегерилген да. Анан ошондой жаза чегерилип аткан кылмыш иште олуттуу көз караш менен караганын ордуна бул эми адашып жазып алганбыз, бул технический ошибка, анан бул болсо туура эле, анан бул мындай дегени бул ойлойм мен божомолдогонбу? Бул орунсуз, бул мыйзамсыз, бул укуктук нигилизм болуп эсептелет. Себеби дегенде биз прокуратуранын мыйзамдуулугун, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн көзөмөлдөй турган адам катары биз сыпаттасак, ал бул эми мындай боло берет деген мааниде ишарат кылып атат да. Бул мындайча айтканда кандайдыр бир деңгээлде ошол тергөөчүлөрдүн, прокуратура органдарынын бир кыйыр түрдө кызыкчылыгы барбы деген ойго келебиз да биз. Болбосо бул кылмыш иши кыскартылгандан кийин кайра зачем козголот? Бул иште жанагы көчүрмө арыздан тышкары далил эмне бар? Көчүрмө арыздан тышкары ошол арыздануучунун тууган уруктарынын баягындай өкүл атасы, анан кийин жанагындай өкүл баласы, ошолор да. Булар деген кызыкчылыгы бар адамдар да. Мисалы аудио, видео, переписка андай жок. Андай жок. Эми Үсөнкан Мамытовдун АКПСте жасаган кайрылуусун карап көрөлү. Анда Мамытов Жанат мырзанын атасы Улан Сатканбаев ишеничине кирип, чет мамлекеттен 3 даана чоң жүк ташуучу унааларды алдыргандан кийин аны ар кандай шылтоолор менен өзүнө каттатып алып, алдап кеткен деп айыптаган. 2024-жылы май айында Сатканбаев Уланбек Кенжебекович деген жаран менин ишеничилигиме кирип, кредит алдыртып
Европага барып машина алдырткан. 3 машина алганбыз. 3 грузовой машина алганбыз, Volvo деген. Аларды алып келип алышып, мияка Кыргызстанга бирөөнү сатышты, экөөнү өз аттарына көчүрүп алып, мага бербей атышат. Урматтуу президент, урматтуу КМНин председатели, сиздерден өтүнүчүм ушу мен акчамды кайрып бергенге тоскоол кылып аткан эмелерге чара көрүп берсеңиз деп атам. Мындан сырткары Мамытовдун юристи тергөөгө Бишкек шаарынын прокуратурасы тарабынан басым болуп жаткандыгын билдирген. Бул факты боюнча айта кетсек, 2024 жылы өтө ири өлчөмдө кредит алдырып, Европага алып барып, ал жерден 3 жүк ташуучу автоунааны алышат. Кайра келгенде границадан тоскоолдуктар болуп өтө албай, экинчи жолу бул Саткынбаев Уланбек Кенжебекович өзүнүн баласы болуп чогуу барышып, Мамытовду калтырып коюшуп, 3 автоунааны өздөрүнүн аттарын алып келип, бул жерге оформлять этишип, бирөөсүн сатып жиберишкен азыркы күндө. Экөөсү болсо авторынокто турат. Аны бербей жатышат азыркы күндө. Бул кылмыш иши козголгондон кийин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн опер кызматкерлери бул Саткынбаев Уланбекти бир нече күн издешти, таласка чейин барышты. Бирок кармай албай, акыры август айында кармашып, беттештирүү өткөндө ал ушул беттештирүүнүн негизги бөлүктөрүнө суроолорго келгенде калп эле өзүн өзү жоготуп, кулап, давлениям көтөрүлдү деп, ошол беттештирүү өткөзүүгө тоскоолдук кылды. Ошондон кийин эле кылмыш ишин Бишкек шаардык, то есть Свердлов райондук прокуратурасы суратып, ал жерден прокуратуранын орун басары ишти карап, ал тергөөчүнүнбү бир иште бир кеткен катачылыкты выявлять этип туруп, кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтомду жокко чыгарды. Биз зам прокурордо ошол 2 күн жүрдүк, Мамытов экөөбүз. Зам прокурорго айттык, сиз бул ишке тоскоолдук кылып жаткан окшойсуз десек, жок, мен бул жерде эч кандай катыштыгым жок деп. Бирок биз эмне үчүн бул зам прокурорго ал сөздү айттык? Анткени биз азыр атагыбыз келбейт, анткени өздөрү да суранышкан. Бул Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн кызматкерлер айткан, бул жерде зам прокурор бут тосуп атат бул ишке, алдыга жылышына деп. Азыркы күндө андан бери 2 жума өттү. Материалды кайра Свердлов райондук ички иштер башкармасына беришти. Азыркы күндө ал биз Мамытовдун арызы эч кандай кыймылсыз турат. Диги алдамчылык кылган Саткынбаев Уланбек Кенжебекович калган 2 автоунааны активный түрдө сатып жатат, клиент издеп. Ошондой жагдайлар болуп атат. Биз дагы бул жерде белгилей кетчү нерсе, биздин угушубуз боюнча эми дагы эле атын атагыбыз келбейт экен. Алардын өздөрүнүн коопсуздугу үчүн, ал кызматкерлердин. Бизге көп адамдар айтып жатышат. Бул жерде, мисалы үчүн, бизден кичүү балдар экен, байкелер, бул жерде Бишкек шаардык прокуратура тарабынан өтө тоскоолдук болуп жатат. Биз бул ишти эч кандай жылдыра албайбыз деген ачык эле сөздү айтып жатышат. Үсөнкан Мамытовдун билдирүүсү боюнча Жанат Кенжебеков мындай дейт. Мамытов Үсөнкан Айткулович деген арыз жазып атканда, атам Саткынбаев Уланбекке арыз жазып атканда, Свердлов район ровдун гом 6-сында показания берип атканда ошол жака мындай деп жазган. Бишкек шаарында Аламидин районунда бир үйдөн адрестен $140 000 наличка акча колунга берген деп показания берип атат. Анан экинчисинде кайра бул прессага чыгып, Мамытов Үсөнкан Саткынбаев улан экөөбүз Европага барып атабыз деп показания берип атат экинчисинде. Үчүнчүсүндө Первомайскийге баласы менен чогуу кеткем деп показания берип атат. Ушул үчөө ушул жерден эле билсек болот да, бул адамдын кайсы сөзү
чындыкка туура келет. Бул жерден өзү эле уже жалган эме кылып атпайбы? Показания берип атпайбы? 3 башка нерсени айтып жатат. Мисалы, ала мидин жактан $140,000 бергем деп айтып жатат колуна. Экинчисинде чого Саткынбаев Уланбек деген чого кеткенбиз деп жатат Европага. Ал убакта 2024 жылы май айларында баштарында атабыз ал жака Саткынбаев Уланбек чыккан эмес. Аны эмеден текшерсе болот. Погран кирип чыкты. Текшерилген, анын бардыгы бар. Анан үчүнчүсүндө мен менен кеткем деп жатат Европага. Мен менен кеткени жол көрүп алайынчы деп, жетип алайынчы деп кеткен. Туура. Бир самолетто чогуу барып учканбыз. Анан Бишкек через Стамбул, Турция менен учуп, Литвага конгондо, Литванын Вильнюс деген шаарында, борборунда конуп атканда, ошол жерден мен паспортный контролдон өттүм, таможнядан. Мен өткөндөн кийин Мамытов Үсөнканды кармап калышты. Ошол жерде кызматкерлер. Неге? Миграционный службалар, таможниктер. Эмне үчүн деп сураганда, бул кишинин жанында биз декларация акча бар экен, $10,000 ашыгыраак деп. Ошол жерден билинип жатат. А мен канча суммасы бар, канча акчасы бар экенин деле мен көргөн жокмун, билген жокмун. Ошол жерде погран службалар айтып атат да, таможниктер. Ал кишини нары алып кетти, до выясненияга деп. Ал кишини алып кеткенден кийин мен сурадым. Чогуу келгенбиз, мен жанына барып баягы турсам болобу же күтүп турсам болобу десе, жок, сиз өзүңүздүн жолуңуз менен кете бериңиз, буга көп убакыт кетет. Долгий процесс деп ошол жерде калып калат Мамытов Үсөнкан. Анан бул показания берип атканда Первомайскийге Манас аэропортко 50,000 сага бергем деп бир айтат. Күйөө баласы Европадан, Польшадан $38,000 бергем деп бир айтат. Анан кайсы сөзүнө ишенербизби, бул кайсы сөзү калп жалган, биз өзү деле эмне айтып атканын билбейт болуш керек. Анан 2025 жылы январь айында бул Мамытов Үсөнкан Айткулович бир тууган күйөө баласы Кожоголов болот. Эко Польшадан бир машина алдыртат. Кожоголов болот алып берет өкүл атасына, кайнатасына. Аны Кожоголов болоттун өкүл атасы Бактыбек деген айдап келаткан болот Бишкекке. Айдап келатканда Литвадан Белоруссияга чыгып, через граница чыгып айдап келатканда Белоруссиядан, Россиядан булар товар жүктөшөт, май. Май. Товар жүктөшөт да Кыргызстанга, фирманыкын. Анан Казакстандан бул машина өрттөнүп кетет. Бул даже интернетке чыккан. Кыргыз элинен жардам сурап. Өрттөнүп кетет бул машинасы. Күйүп эч нерсе жок болот. Товары да, машинасы дагы. Анан бул жерде ошо өкүл атасы Кожоголов болоттун Бактыбек. Бул жака келип показания берип атат. Машина меники болчу. Мамытов Үсөнканга эч кандай тиешеси жок деп. Анан бунун ошол өрттөнүп кеткен убакытта числодо видеосун көрүпсөк, машина меники эмес, товар меники эмес, кыргыз элим ушундай кырсыкка кабылып калдым, жардам бериңиздер деп суранган видеосу бар. Далили. Анан булар 2025 жылы январь айында ушу окуядан кийин март айында Саткынбаев Уланбек аталма ушундай арыз доо коюп, арыз жазып атат. Биз Үсөнкан Мамытовго бир нече күн байланышып, окуя боюнча пикирин алууга аракет кылдык, бирок Үсөнкан мырза бошобой жаткандыгын айтып, жолугушуу мүмкүн болбоду. Эгер пикирин билдирүү ниети болсо, биздин эфир ар дайым ачык экендигин дагы бир жолу айта кетебиз. Assalomu alaykum. Advokatlарым бүгүн процесстер жүргүзүп атат да. Ана бүгүн биздикине да болмокта, саат 4-тө. Ошо 4-төн кийин байланыш менен өтпөсөк. Тиги процесске кирем деп атат да. Вакыт болбой калат деп. Эметсе биздин процесс бүткөндөн алар бош болуш керек. 4-төн кийин аракет кылалы, кезип бергенге.
Жанат Кенжебековдун 90го таяп калган чоң атасы жана туугандары президентке кайрылып, Жанаттын мыйзамсыз камалуусу жана дагы аны камаган тергөөчүлөргө карата тийиштүү чараларды көрүп берүүнү суранышты. Талаш шаарында ынтымак мечитинде имамдык кызматты аркалап келем. Мен өзүм Талаш шаарында жашаган жылдан баштап эсептей турган болсом 25 жыл болгон экен. 25 жылдын ичинде мен Кенжебек Аксакал ажекебиз, Улан ажеке, анын балдары, үй бүлөсү менен сыртынан тааныйм. Жана ошондой эле ал кишилер менен өзүм жегжатчылык эч кандай деле байланышым жок. Болгону менин айтып келе турган нерсем калыстыгым. Ыйык Рамазан айында отурабыз. Себеп дегенде ыйык Рамазан айында өзү адам баласы калыстыгын, чындыгын айтпаса болбойт. Бул кишилерге башына бир сыноо иш түшкөндөн кийин биз бул жерде баягы сыртка туруп, сыртынан карап турганга эч кандай намызыбыз, уятыбыз жол бербеди, ыйманыбыз. Улан ажеке менен мунун балдарын, үй бүлөсү менен сыртынан тааныйм. Булар өзү Талаш шаарында үлгүлүү үй бүлө, жана ошондой эле тапкан ырыскылары, кирешелери, жана ошондой эле коомчулукта болгон орду бүт бардыгы адал деп мен кепилдик берип кетип айта алам. Коомчулукта жана ошондой эле жамааттын арасында өздөрүнүн орду бар, кадыр баркы бар үй бүлө деп мен толук кандуу ишендирип айтып кете алам. Эч күнөөсүз, эч эмеси жок, карандай калп менен болгон бирөөдүн ушак сөздөрү менен камакка алышып, улуу баламды 3 жолу сурап, сурактан таза чыгып, аны кое берип, эч күнөөсүз болгон анын баласы неберемди камап 45 күн камакка алып жаткызып чыкты. Жаткызып ада бош. Эми кайра коскоп, кайра тиги улуу баламды кайра истоого салып, тиги прокурор жактан кызым, генерал прокурор жактан кызым кылып келишет. Урматтуу Сарзабович, айтар турган ушул сөз бир эле сиз калдыңыз. Сизден башкага улуу балам бардык жерге кирбеген жери калган жок, барбаган эшиги калган жок. Мен өзүм ошол 83 жашка келдим. Өзүм ажекемин 80-ке жыгып, ушул милициянын ичи эмес, эшигине барган киши эмесмин. Ошондой эле балдарым, неберелерим да бул милиция жакта эч эмеси жок. Бүт имандыкта, бүт намазда балдарым эмес, неберелерим, келинлерим да намазда отурат 5 маал. Сордук менен эле камап чыгарып жатканына мен муктай албай атам, дем алып жата албай атам. Балдар деген, неберел деген кыйын экен. Ошон үчүн кайрылбаган жери калган жок. Эми бир эле сиз калдыңыз. Сизден башка жактан үмүт деле жок болуп калды. Кенжебектин уулу Уланды канча жакшылык кылган ушу бала мечит салып берип атыр, эме жакшылык кылып атыр, зыярат эме алып атыр элге. Эми ушунун үстүнөн болбогон бир мошенниктер, эми ал эми сот чечеттечи. Же крышасы барбы, же эмеси барбы, улам косколгон ишин кайта дагы коскоп эле, кайра коркутуп, баласын болсо чакырбай туруп дагы 45 күн камаптыр. Эми ошого бирөө жооп бериш керек да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге кайрылабыз. Ошо аксакалдардын атынан эмне үчүн ошолор туура эмес чечим чыгартып сотко камап, аны кайта бошотуп, чакырууча барагын бербей туруп эле ушундай мыйзамсыз боло берет. Эми сиз кечээ жогорку кеңеште айттыңыз го. Кимден арыз түшсө ошону тамай чечкиле деп атасыз. Эми ошо убакыт келди, чечим келди. Ошо кийинки следовательдер баарына кайта иш кошкош керек. Жана прокурор болобу, соту болобу, туура эмес чечим кылгандарга наоборот ошолордун баарын жазага тартыш керек. Антесе болбогон элдин баары эмне? Колунан келсе эле болону кама, муну кама деп арыз жазып берсе, камай бергенде ким алар мыйзам үчүн? Мыйзамдуу өлкө болгондон мыйзамдуу жашайлы. Барысы мыйзамды сыйлайлы калып кетейиндер. Мен кагаздарды, документтерди карап отуруп таң калдым да. Бир дагы жерде ушу Саткынбаев Улан мырзанын же баласынынбы кандайдыр бир шектүү бир аудио же запистерби же видео записпи же кол жазмабы бир переписка, распискабы же кандайдыр бир даже видео запистерди жөн эле эчтеке жок нерсеге кантип ушу иш косколгону мына ровдуларда Свердловский болобу, башкасы болобу, ушу кантип коскодуңар, ошого жооп бергиле. Мыйзамдуу мамлекет куруш деп айтасыз, бирок мыйзамдуу мамлекет болушуна биздин көзүбүз жетпей калды. Себеби мына ушул 1 жылдан бери
ушул кишилерди ар бир тергөөчү, прокуратура, биринчи май тергөөчүлөрү ар кимизи ар кандай жолдорго салып, ар бир немелер менен суракка алып, күбө катар чакырып, кайра күбө катар чакырган баланы камап, каерде болсо да ушундай мыйзам болобу? Мен ушул нерсени айтып кетким келет. Бизде баардыгыбыз ушу сизге ишенген мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жон тери менен өзүнүн башынан өткөн ушу калыстык иштеп, мына эми ошо калыстыкты биз иштеп отурабыз азыр. Ушул жерде достору, бир туугандары, Жанатты тааныган адамдар чогулуп кайрылуу жасаганга аргасыз болдук. Бул иш боюнча баягы көбө катары чакырып инимди. Көбө катары чакырып ошол эле күндө камакка алып койгон. Камакка алып коюп, адвокаттын күчү менен азыр үй түрмөдө жүрүп атат, бирок иш каралбай жатат. Иш бир тарап каралып калып атат, бир тараптуу болуп эле. Анан ушул биздин кайрылуу президентибизге жетет деген үмүттөмүн, Кудайым буйруза. Жанат инибиздин ишин билебиз, тактыгын билебиз, намазын билебиз, ушу соодада жүргөнүн ишин да билебиз, андай бала эмес экенин. Бирок негедир баягы система туура эмес карап берип атканына, туура эмес иштеп атканына биз нааразы болуп атабыз азыр. Жанаттын классташы болобуз. Биз илгертен бала кезинен тааныйбыз. Өзү дайыма так жүргөн, эч кимди алдабаган бала. Анан жөн эле каралоо болуп атат эми. Бирөөнүн эмесин акызына кирбеген бала. Бул жакта бир эле тараптын эмесин эме арыз жазгандардын эле эмесин карабай, ишин карабай, бул Жанат инибиздин дагы ишин эки тараптуу кылып карап туруп, туура жана акыйкат чечим чыгарат деген ойдобуз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуубуздун себеби бир тууган агам Саткынбаев Уланбек Кенжебековичке берден жалаа күбө менен иш козгосуп, күч органдары туура эмес иш алып барып атат. Урматтуу президентибиз, сиз өйдө жакты тазалаганы менен ылдый жагы бүт ыплас жумуштарды аткарып, ыплас жумуштар менен жүрүп атат. Азыр Кенжебеков Жанатты бошотуп, үй камагына чыгарганы менен атасына кайта роз жарыялап иш козгошуп атат. Биякты өзүңүз акыйкат чечим менен чечип бербесеңиз, ылдый жак уже аргабыз кетип калды. Эч кандай эч кимден жардам жок. Биз тергөө амалдарындагы катачылыктар, адам тагдырын бир кагаз менен аңтар-теңтер кылып койгон окуя боюнча айтып бердик. Бул бир эле адамдын айланасындагы тергөө амалынын басымы. Ал эми мындай тагдырлар дагы канча ким билет.